Адам баласынын жашоосу ыр бейсез чоң катачылык болмок. Ар бир улуттун кайталангыс белгиси жан дүйнөнүн тили болгон. Музыка. Башат тили долбоорунун бүгүнкү чыгарылышы кыргыз музыкасы жана бийине арналат. Саламатсызбы кадырман көрөрман, сизди кыргыз музыкасы жана бийи кайдыгер калтырбайт деп ишенебиз. Андыктан биздин бүгүнкү маданий саякатыбызды сиз менен чогуу баштайбыз. Кыргыз музыкасы бул улуттун жашоо турмушунун, философиясынын, үрп-адатынын тарыхынын күзгүсү. Ар бир кырдаалга карата коомдун алдыңкы музыканттары ылайыктуу бондорду, жандуу чыгармаларды жаратып келишкен. Ошондуктан да ар бир доордун өз ыры, бийи бар деп бекеринен айтышпаса керек. Кыргыз Түрк Манас университетинин консерватория факультетинин мугалими доцент Роза Аманова салттуу кыргыз музыкасынын популярдуу ырчысы. Учурда аталган университетте жаш музыканттарды тарбиялап, кыргыз музыкасын улантуучулардын катарын көбөйтүүдө. Роза айым маегибизди кыргыз музыкасынын тарыхынан баштады. Музыкада албетте бул 3 кыл комузу, анан айтуучулук өнөрү, мына ошол баардыгы дил менен байланышканда, ошол себептен ошол кыргыз этноними тарыхый булактарда кайсыл күндөн башталып келатса, ошол күндөн баштап кыргыз музыкасынын тарыхы да ошондой көп замандарды, мындайча айтканда көптөгөн доорлорду басып өткөн. Ал эми Кыргыз улуттук консерваториясынын эл аспаптар кафедрасынын жетекчиси Руслан Жумабаев алгач ирет кыргыз улуттук инструменттеринин оркестрдан орун алганын мындайча айтып берди. Азияга Феферман, Затаевич, Шубин, Фере дегендей композиторлор, чоң музыканттар Москвадан, Санкт-Петербургтан келип, жалпы 15 мамлекеттин республиканын Советтер Союзунун ичинде ошолордун маданиятын көтөрүү максатында жогору жакта бизге жиберилген. Ошонун ичинде Кыргызстан да бар болчу. Биздин салттык музыкабызды ноталаштырып, нотага чөжөп, баягы жазма түрүндө калтырып дегенден анткени бизде бүт көбүнчө озеки чыгармачылык менен жакшы өнүккөн болчу да. Ошол экени кандайдыр бир кагаз жазмаларга калтырыш үчүн аны илимий көз караш менен нота жазыш керек. Ошентип алар бизге маданияттын, музыканын илим көз карашын алып келген, нота системасын. Кыргыз музыкасынын туу чокусу фольклордук музыка жана ал түбөлүк сакталат деп кебин улантты Роза айым. Албетте бул салттуу музыканын эң бир чоң фундаменти же болбосо өзөгү фольклор. Бул фольклордон иштелип, элдин арасынан бышып, жетип отуруп, анан ал салттуу музыкага келип кошулат. Гүлзада Рыскулова этно стилде ырдап, бир эле учурда поп жана фольклор, салттуу музыка сүйүүчүлөрдүн да сүймөнчүлүгүнө айлана алды. Анын айтымына караганда, дүйнө элдерин бул ырчы ырдаган стилде гана таң калтырса болот. Бул этникалык музыкалар жана ушундай эле архаикалык кайрыктар бул түбөлүктүү, анын жолу узун. Ошондой эле биз өзүбүздүн эстрадабыз менен, попса менен башка элдерди таң калтыра албайбыз. Алар үчүн абдан кызык биздин өзүбүздүн байлыгыбыз болгон ушундай этникалык чыгармалар алар үчүн абдан кызык. Бүгүнкү күндө азыр ушундай биздин байыркы кайрыктарга болгон дагы жаңылануу дагы жүрүп атат да. Элдердин талабы дагы акырындап табити дагы өсүп баштады ушул музыкага карата. Менин бул этникага бир аз башкача мамиле кылып атам, бир аз заманбап. Ошондой эле
фольклор менен баягы биздин 60-50 жылдагы фольклорлордо бир аз өзгөчөрөөк, бир аз өзгөртүү киргизип, ритмдерди заманбап ритмдерге айкалыштырып, ушундай бир эксперимент жасап келүүдөм. Гүлзада ыраткарып жатканда эмнегедир эч нерсеге маани бербейм дейт. Эң башкысы руханий жактан ар бир угарманга, көрөрманга жеткирүү деп муну түшүндүрө алды. Чыгармаларды аткарганда мен эч качан сырткы келбетимди карабайм. Кийимимдин жарашыгы, жарашпай турабы аны да карабайм. Мен ошол сахнага чыгарым менен мен өзүмдү дагы унутам. Мен чыгарма менен гана жашайм да. Ошол образга кирип, ошону менен жүрөгүм түйшөлүп, мага айырмасы жок. Кайсы угуучу мени кандай сүйүп карап атабы, же болбосо жактырбай карап атабы, анын мага айырмасы жок. Мен бул кесипти абдан сүйүп, жана ушундай аздектеп тандап алгам. Ошондуктан сахна мен үчүн ыйык, чыгармалар дагы мен үчүн ыйык. Ошентип сахнага чыкканда дагы ушул өзүмдүн ар бир клеткам менен, ар бир жүрөгүмдүн согуусу менен ушул чыгармага айкалышып, ушул аткарганды жакшы көрөм да. Ырчы айым руханий баалуулуктарга көп маани бергендиктен чыгармаларын транска кирип да жаратат экен. Бул да болсо улуттук музыка жүрөктөн жаралардан кабар берсе керек. Чындыгында өзгөчө учурда жаралган, түн бир окумда, мен анда бир уйку соонун арасында ушул кандайдыр бир кайрыкты кулагым менен уккандай болдум. Анан ойгондум, анан эле шар эле сөздөрү келе баштады. Анан эле ошол кайрык коштой баштады. Бул мен үчүн да сыйкыр болду. Мен азыр бүгүн эстесем, бүгүн кадимкидей денем дүркүрөп кетет. Билбейм, балким биз жер бетинде адамдарга ар бирибизге өзгөчө бир миссиялар тагылгандыр. Ошондой бир милдетти мен да аткарып аткандырмын. Кандайдыр бир жараткандын күчү менен ушул мага ушул обон мен аркылуу келгендир деп сезип калдым. Анан ушул чыгарманы ар кайсы жолу ырдаганда дагы ошол абал кайталанып турат. Анан айрыкча мага мындай ата бейитке барып, биздин Айтматов атабыздын күмбөзүнүн жанында отуруп алып ырдаганында чындыгында абдан көп кубулуштар болду. Бул сөз менен айтылгыс, кол менен кармалгыс нерселер деп айтса болот. Taşqa barıp qoңgoну жоқ, Kılık taş benim teң korobum. Oy toba jana jana jaylobum, Birgene болгону жоқ. Zaman талабына ылайык кыргыз салттуу музыкасын заманбап стилге айланткан Чоро тобу учурда мыкты чыгармаларды жаратып, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланып калган Чоро. Топтун жаралуу тарыхы мындайча болгон. Эл аспаптар оркестринде иштечүбүз, азыр деле иштейбиз. Анан ошол кезде эскирлерди көп ойнойт эмес баягы, ошолорду ойноп отуруп ушундай бир ой келди да. Ушуларды бир эстрада стилине салып ойносок болчу да экен деп, анан ошондой ой келип ырларды салдык, ойнодук, анан эле жүрүп ошентип жүрчүбүз да. Эми топ жөнүндө деле ой жок болчу. Анан Фрунзе Лайф деген бир конкурс, ретро конкурс болуп калды. Ошого катышалы деген ой келди да, аяка катышып жеңип алганбыз. Ошондон кийин анан иштеп баштадык да, ошол бизге чоң түрткү болду. Бул оригиналдуу топ чындыгында кыргыз фольклорунда, кыргыз поп музыкасында, эң башкысы ретро музыкаларды да жаңыртып келишет. Ретро ырларды ойнойбуз, буларды кыргыз эскирларын ушул эле рок-н-ролл стилине салабыз, реги, ушундай жана башка ошондой стилдерге салып, кайсы ыр кайсыга туура келсе ошолорду салып, инструменттерге дагы туура келгендей кылып салып ойнойбуз. Күйлөрдү эстрадага салабыз, кайра эле кээ бирде керектүү жерден фольклорду да ойнойбуз, ошондой.
Aylardan kalkıp tapsın ondan. Ötenen lasama varın da. Кlara Койчукулова Манастын кыздары үлгүлүү би ансамблинин жетекчиси. Аптанын ар бир күнү кыздар менен аларды биге үйрөтүү менен алек. Бул топ жаш эмес. 2000-жылдын башынан бери эмгектенип келишет. Университеттин жана шаардын көп мааракелеринде топ өзүнүн бийлерин тартуулайт. Ансамбль танца Манастын кыздары был создан на базе Кыргызско-турецкого университета Манас из числа студентов разных факультетов. И обычно люди, вот, которые со стороны смотрят, причем нас приглашают на такие большие концерты, когда приезжают и премьер-министры, и какие-то министры, президенты, и не только, допустим, в наш университет, а вообще в Кыргызстан. Мы как-то уже в Министерстве культуры нашей республики, она знает, нас приглашают в резиденцию, на какие-то большие площадки, во дворец спорта, когда что-то проходит большое, грандиозное, филармонию. Ансамбль уже часто выезжал за рубеж. И у нас как-то получается, что очень многие думают, что как во многих, ну, может быть, в консерватории или еще где-то, у нас студенты из числа, вот именно в ансамбле, из числа тех, кто закончил, может, балетную школу, кто-то закончил там какие-то танцевальных группах участвовал. И очень удивляется, когда я говорю, нет, говорю, вот эта девочка, например, учится на факультете ветеринарии. Клара айым кыздардын бий сабаты жок болсо да бул өнөрдү бат үйрөнүп кетишин кыргыз элинин генофонду менен байланыштырды. Абсолютно нет, наверное, фактически ни одной девочки, которая пришла бы ко мне с хореографическим образованием. Но хочется, допустим, всегда вот порадоваться за, можно сказать, за генофонд нашей страны, потому что с девочками работаешь, и буквально через полгода, год на них смотришь, и их уже не узнаешь. Музыка изилдөөчүлөр кыргыздардын салттуу бии болгон жана болгон эмес деп көп талашып келишет. Буга Роза Аманова мындайча жооп берди. Тарыхый маалыматтарга таяна турган болсок, Эйхорундун жана ошондой эле 19-кылымда келген баягы саякатчылардын жазып калтырган маалыматтарында кыргызда бий болгон. Бул кызык нерсе, бул болгондо дагы комуз менен бийлешкен. Музыка изилдөөчү Роза айымдын айтымына караганда кыргыздар комуздун күүсүн укканда психологиялык өзгөрүүгө дуушар болуп, комуз күүсүнө баш ийип, эргүү алып, ар кандай кыймыл-аракеттер аркылуу социалдык турмушун, ой пикирин жеткире алышкан. Ошол апам айтар эле да, калмак бий деген болгон депчи. Калмак бий деген комуз менен черткенде, ошол адам бир мындайча айтканда, кандай айтсам, бир психологиялык эргүүгө дуушар болуп, өзүн жоготконго чейин барчу экен да. Анан ал бир сынык бий дешчи, мындай бир ритмдери бир башкача. Анан бул бир жагы, экинчи жагы мына шамандарды алып караңыз. Эгер шамандарды карасак, кыяктын, биздин кадимки эки кылдуу кыяктын күүсүнө бийлешкен. Акыркы жылдары Кыргызстан жана кыргыз бийи дегенде дүйнө элдери Атай Өмүрзаковду элестетип калышты. Атай электровуги стилинде бийлеп, Чехословакия таланттарды издейт долбоорун жеңип алып, дүйнө жылдызына айланган. Атайдын айтымына караганда, кыргыздарда бий жок болчу. Болгону шамандар транска кирчү дейт. Биздин кыргыз элде бий жок болчу. Эч ким бийлечү эмес, бирок бир эле бий бар болчу, ал жинди бий деп аталчу. Шаман транска кирерин астында ошол жинди бийди билечи. Ийилип мындай бир пластикалык движенияларды көрсөтүп, ал мындай электрик буги бийине окшош болчу да. Ошону көргөндөн кийин менки ошо биздин улуттук бийди десем деле болот. Ошол бийди көрсөтүп, ошо шаманды көрсөткөнгө аракет кылайын дегем да. Анткени шаман ар бир
нерсени кыргыз элинде эмне бар экен ошонун баарын өзүнүн бии менен көрсөтчү. Ошо нерсенин баары өссүн, өркүндөсүн деген ой менен трансқа кирип дуктардан сурачу да. Ошол философияны мен Чехиядан көрсөткөм. Атай айткан трансқа кирип электровуги же башка шамандардын бийин бүгүн Кыргызстандын борбору Бишкекте бийлегендер абдан көбөйдү. Алардын мугалими деп Атайды атасак болот. Ананда учурда Атай өз бий мектебин ачып көпчүлүккө шарт түзүп берди. Бул жылы болсо мүмкүнчүлүгүм бар болуп калды. Өзүм да Кыргызстанда көбүрөөк туруп калдым. Каражат да бар болуп, ошо аны ишке ашыра баштадым. Жакшы эң профессионалдуу хореографтарды чогултуп, бир өзүнчө ассоциация кылып, өзүнчө союз кылып, ошол бий мектебин ачтык. Жалгыз эле бий мектеп эмес бул жер жаштык борбору. Бул жаштык борборунда ар бир бийчи болобу, ырчы болобу, рэпер болобу, бияка келип жөн эле бири-бири менен сүйлөшүп, пикир алышып. Ошо ойлойм, маектен көбүрөөк жаңы бир идеялар жаралат. Ошон үчүн ушундай чоң студия ачтык. Ортолук Азияда эң чоң болсун деп, биздин кыргыздар кичине сыныктансын деп, ошон үчүн ушундай бир масштабтуу проекттерди алып атабыз. Ишке ашырганга аракет кылып жүрөбүз. Мин кыял бийчилер тобунда да өспүрүм жаштар салттуу бий музыкасына сабак алышат. Бул бийчилер тобу дүйнөнүн көп өлкөсүнө кыргыз бийин көрсөтүп келишет. Кыргыз бийлерден биринчи баштайбыз. Мен ойлойм, биз Кыргызстанда жашагандан кийин биринчи өзүбүздүн бийлерди жакшы билишибиз керек, өнүктүрүш керек. Анан кийин вальсти экинчи очередь сразу үйрөндүк. Эми болсо уже латинага да өттүк. Современный бийлерибиз бар, потому что биздин ырчылар ошондой современный подтанцовкаларды суранат. Цыганский, русский, бүт эле народностька, улуттарга, грузинский, кавказскийди үйрөнүп баштадык. Бий тобунун жетекчиси Гүлсара Айдарканова өзү да кичинесинен кыргыз бийин бийлеп чоңойгон. Кийин үлгүлүү Акмарал бийчи тобунда тарбияланса, бүгүн болсо өзүнүн бий тобун чогултуп отурат. Бийчи жекебиз кыргыздардын сынма бийин кайра алып чыгуу менен алек. Ар бир улуттун өзүнүн бийи өзүнчө сонун да. Биздин кыргыз бийлерибиз аябай жакшы. Кыргыздар илгери бийлеген эмес. Бирок жана сынма бийден баштап, жинди бий деп аз кичине балдардан көрөсүңөр да, биз ошого өтүп атабыз да. Ошого өтүп кичине ошо сиздер айткандарчы Европага аралашпай, өзүнчө бир илгерки колоритти кайра кармасак депчи. Ошондой эле анан ошо илгерки уклон, илгерки костюмдарга ошо аракет кылалы деп ойлоп атабыз да кичине. Ошо менен биз Мин кыял тобу өзгөрө көрсөтөлү деп. Улуттук кыргыз бийин биле аласызбы? Эми билебиз го? Ооба, билем. Кыргыз бийин? Ооба. Кыргыз бийин биле алабыз. Саламатсызбы? Улуттук бийди биле аласызбы? Жок. Кыргыз улуттук бийинди биле аласызбы? Саламатсызбы? Улуттук кыргыз бийинди биле аласызбы? Ооба. Жок. Ну да, бывало, раньше танцевала, сейчас нет. Бир-эки элементти көрсөтүп бере аласызбы? Нет, извините. Нет. Ооба. Көрсөтүп бере аласызбы? Бир-эки элементти. Жок. Кыргыз бийин жок. Билбейм. Билбейм. Азыр бир-эки элемент көрсөтүп аласызбы? Бүгүнкү чыгарылышта кыргыз музыкасы жана бии тууралуу сөз кылдык. Кайрадан Башат Тили долбоорунун кийинки кызыктуу чыгарылышына чейин аман туруңуздар.